Өлкө аймагында акыркы учурда катталып жаткан кылмыш жана кырсык окуялары, мыйзам бузуу фактылары, мунун бардыгы протокол берүүсүндө. Бул жолку чыгарылышыбызда Ош шаарынын аймагында жүргүзүлгөн рейдтик иш-чаранын негизинде катталган бир катар мыйзам бузуу фактыларын чагылдырмакчыбыз. Сиздер көрүп турган бул 3 бейбаш жаран спирт ичимдигин ичип алып, патрулдук милиция кызматкерлерине кол салып, чуу жараткан. Окуя кандай өнүккөнүн алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Аталган жаранды рейд учурунда патрулдук милиция кызматкерлери токтоткон. Бирок каарманыбыз качып кетүүгө аракет кылган. Көп узабай Ош шаарындагы эс алуу жайларынын биринен жетип келишкен. Бул жактан биздин каармандарыбыз сөзгө келбей дароо кызматкерлерди сөгүп кол салууга өтүшкөн. Кызматкер асманга эскертүү огун атып токтоткон. Абалын аныктоо максатында наркология бөлүмүнө жеткирилди. Жарандар бул жактан да тим болбостон өздөрүнүн өнөрүн көрсөтө башташты. Ооска келгис сөздөр менен кызматкерлерден тартып, текшерүүгө келген катардагы жарандарды тилдеп, сес көрсөтүп, кабарчыга кол көтөрүүгө чейин барды. Мыйзам талабына ылайык мындай жагдайда иш күнү башталганга чейин, тагыраагы тергөөгө чейин убактылуу кармоо жайына алынат. Ал эми бул боз түстөгү Toyota үлгүсүндөгү унааны текшерүү учурунда спирт ичимдигин ичкен деген шек жаратып, айдоочулук укугунан убактылуу ажыратылып, наркология бөлүмүнөн текшерилүүдөн өттү. Экспертизанын жыйынтыгы ичкенин тастыктаган соң, айып короосуна жеткирилип, айдоочуга 17.500 сом өлчөмүндөгү айып кагазы толтурулду. Сиздер көрүп турган Toyota үлгүсүндөгү унаа рейдтин жүрүшүндө токтотулуп, текшерүү учурунда айдоочулук укук берген документи жанында жок болуп чыкты. Бул жаран кызматкерлердин ишинен кынтык издеп, тоскоолдук жаратып жатканда, жүргүнчүлөрдүн бири ишке аралашып, кабарчыга сес көрсөт техникасын түртүп жиберген. Арачага түшкөн кызматкерлерди да тилдеп, ден соолугуна залал келтирди. Камерага тийбей. Sen aldı. Asılmamız değil. Sen tamam mı? Evet. Sen niye? Gördün mü? Ayım asıldı. Gördün mü? Ne oldu? Tabii var mısın? Tamam. Ne sen oğlum kaydısın? Ne çabuk siz? Sen niye kaydısın? Ne oldu? Sen kaydısın. Sen kaydısın. Ne kaydısın? Ben kolum kaydırt mı? Siz kim ayırıyor kolunuzu? Sen niye kaydısın? Kim ayırdı sizin kolunuzu? Aklından kaydırma. Конфликтке өзү барган ас келгенсип, тийиштүү органдарга кайрылаарын билдирди. Унаа айып короосунан орун алып, протокол түзүлдү. Айдоочу өзүнө таандык айдоочу. Эгерде сиз кандайдыр бир мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышсаңыз болот. Урматтуу айдоочу, жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин сактаңыз.